أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. غيظ يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه لو سرابك. Ana ballar oturduk mu? Anda duasını kaytalap alaylık ha. Subhanallazi sakhkhara lana hadha ve ma kunna lahu muqrinin ve inna ila rabbina lamunqalibun. Ana bismillah gittik anda. من مصيبة لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه سوي يميل وبلغه عنا Assalamu alaikum, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан биз баарыңыздарга, жалпыңыздарга маалым болгондой эле бул жакта жайкы Куран курсу жана лагерь болуп жатат. Учурда буга чейинки чыгарылышта биз балдардын сабак программалары менен ошондой эле дене тарбия сабактарынын ичинен кичине футбол аянтчасындагы болуп өткөн нерселер туурасында маалыматтарды берип өткөнбүз. Азыр дагы дене тарбия сабактарынын бири бул төө минөө. Азыр биз жаш өспүрүмдөр менен маектешебиз. Төөнү кандай максатта минишет? Төөнү буга чейин мингенби же минген эмеспи? Ошол туурасында сөз кылабыз. Андыктан экрандан алсаңыздар, жүрүңүздөр. Лагерибизге эмнеси менен өзгөчө жакты? Бул жерде жакшы балдарга бүт комфорт жакшы экен. Төлөргө минесиң, понилерге минесиң. Эң башкысы бул жерде көптөгөн илимдерди алсаң болот экен. Эң жакшы карылар, немелер бул жерден чыгат экен. Сиз төөнү биринчи жолу мине отосузбу же кандай? Төөнү вообще көрө элекмин дагы, мине элекмин дагы. Биринчи жолу минип, биринчи жолу көрүп жатасыз, Анан негизи эле ар бир нерсе биринчи жолу кылганда, биринчи жолу укканда сезимдер пайда болот да. Жаңы сезимдер. Анан биринчи жолу эки өркөчтү төөнү минип сиз кандай сезимдер болот экен? Элге бир баяндап бериңизчи. Баяндап берсек, бийик экен. Неме экен? Күлүк. Күлүк. Сууну ичип алып, анан 40 күн жүрө берет экен. Суу ичпей эле? Суу ичпей эле. Самолетко окшош эле болуп калат экен да. Самолетто кетип аткандай, Машалла. Анан сиздер мисалы үчүн дин үйрөнүү китебинен, сонун сабактарынан сүннөт адептерди, сүннөт дуаларды үйрөнүп атасыздар да. Анан сиз азыр мисалы үчүн улоо минип баратасыз да, төөнү. Ошо төө минген, улоо минген дуасын билесизби? Дуасын? Жаңы эле экиби айткан? Ооба. Айтыңыз гана. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Баракелде. Маанисичи? Мааниси биз баш ийдире албаган улоону Аллах Таала бизге баш ийдирип койгон. Биз Аллахка кайтып барабыз. Баракелде, машалла. Лагерь кандай өтүп жатат? Иншалла баары сонун. Баардыгы бул жерде баардыгы бар экен. Эмне кааласаң баардыгы бар. Жомоктой жер экен. Азыр дене тарбия сабактарында төө минип жаткан экенсиздер, Төөнү буга чейин мингенсизби? Жок, өмүрүмдө биринчи жолу төө минип жатам. Биринчи жолу төө минип жатасыз, баракелде. Кандай сезимдер болот экен ошонун бири? Элдерге бир баяндап бериңизчи, биринчи жолу төө мингенде. Башында коркуу сезимдери болот экен, андан кийин бирок мындай алыста учуп жүргөндөй болот экенсиң. Төө ушунчалык жакшы экен. Мага жакты төө минген. Анан төө мингендин пайдасы, максаты эмне? Ошону айтып бериңизчи. Буга чейин мисалы үчүн жана дене тарбия сабактарында футболду кан жүгүрүш максатында ойнойт экенсиздер. Төөнү кандай максатта минесиздер? Төө деген бул пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Үммөтүм бузулган учурда ким менин сүннөтүмдү бекем кармаса, ага 100 шейит соо берилет" деп. Баракелде. Ошого жараша биз мындай төө минип жатабыз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүн тирилтип атабыз да. Мынакей урматтуу туугандар, демек кийинилерибиз мына лагерди эң мыкты деңгээлде ушундай бир кызыктуу оюндар менен, пайдалуу сабактар менен өткөрүп жатышат. Мына бүгүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүн тирилтүү максатында төөлөрдү миништи. Жана да билесиздер, бул негизи төө жандыгы биздин ата бабаларыбызда өтө бир баалуу жандык катары саналган, көчүп коонунда колдонулган. Мына балдар дагы жаш өспүрүмдөр инилерибиз дене тарбия сабактарында бул жактан төө мингенди үйрөнүшөт экен. Баардыгыңыздар көп болдуңуздар. Чоң рахмат. Сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга катталып коңгуроonu баскан унутпаңыздар.